Урматтуу төрага, мен кошумчалымча бар эле. Ордунан берип койсоңуз, фракциянын чечими бар эле, ошону окуп, анан бир кичине депутаттарга айта турган сөзүм бар эле. Рахмат, урматтуу төрага. Бул жерде депутаттарга кайрылып кетейин. Биздин 423 номер чечимибиз бар. Республика Ата журт парламенттик фракциясынын. Ошону окуп койсом. Кумтөр алтын кен иштетүүнүн натыйжалуулугун ар тараптуу изилдөө максатында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Республика Ата журт парламенттик фракциясы төмөнкүдөй чечим кабыл алынды. Биринчи, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, курчап турган чөйрөнү коргоо, өндүрүш процесстеринин коопсуздугу жана калктын социалдык коргоо боюнча нормаларды жана талаптарды Кумтөр оперейтинг компания ЖАКынын сактоосун текшерүү жана иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын ишинин жыйынтыктары жөнүндө 2013 жылдын 21 февралындагы номер 2805-F токтомунун Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2012 жылдын 3 июлундагы номер 465 токтомдорунун аткарылышы жана Кумтөр алтын кенинин натыйжалуу иштетилүүсүнүн изилдөө боюнча депутаттык комиссия түзүлсүн. Экинчи, бул чечимдин көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасына жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тиешелүү профилдик комитетине жөнөтүлсүн. Профилдик комитеттин чечими бар, тек комитетинин. Кичине маалымат катары берип койсом, урматтуу депутаттар, билесиздер, Кумтөр алтын кен комбинатынын ишинин натыйжасында калктын ден соолугунун начарлашы, экология боюнча Ысык Көл областынын 2011 жылдын аягында, 2012 жылдын башында элдердин кайрылуусу келип депутаттарга Жогорку Кеңешке түшкөн. Ошонун натыйжасында 2012 жылдын 15 февралындагы номер 1642-F алтын казып алуу кенинин ишинин таасири тийген райондо жаратылыш ресурстарын сарамжалуу пайдалануу, айлана чөйрөнү коргоо, өндүрүштүк процесстердин коопсуздугу жана калкты социалдык коргоо боюнча ченемдер менен талаптардын Кумтөр оперейтинг компания ЖАК тарабынан сакталышын, ошондой эле жүзүгө ашырылып жаткан мамлекеттик контролдун абалын текшерүү жана иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Ошо токтомдун негизинде, урматтуу депутаттар, токтомдун негизинде бул республикалык государственный комиссия түзүлгөн. Анын курамына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, президенттин аппаратынан, өкмөттүн өкүлдөрү, көз карандысы эксперттер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү киргизилген. Бул мамлекеттик комиссия өзүнүн жыйынтыгы менен көптөгөн тапшырмалар болгон. Азыр болсо, урматтуу депутаттар, Кумтөр боюнча негизинде көптөгөн элибизде, жарандарыбызда дагы суроолор көп. Анын азыр экологиялык абалы, ошо жана жер берилип кеткен боюнча, андан тышкары запастар боюнча дагы аз, көп дегенде сөздөр бар. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, колдоп берсеңиздер, депутаттык комиссия түзүп, текшерсек жакшы болот эле. Бул ачык айкын текшерүү болот деп мен ишенем. Анан урматтуу төрага, бул депутаттык комиссияга дагы биздин госоргандардан дагы киргизип койсок, бирок муну только по согласованию депутатский комиссия кылсак туура болот деп ойлойм да. Ошон үчүн урматтуу төрага, муну күн тартибине биринчи кылып коюп берип койсоңуздар, чечип койсок, депутаттык комиссия түзүлүп, өзүнүн ишин алып бара берсе жакшы болот эле. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар? Урматтуу төрага, регламент боюнча баягы пропорциональный комиссияга пропорциональный кирчи эмес беле? Санына жараша. Азыр бул жерден бирден эле киши болуп калып атабы? Ооба, бирден эле киши. Негизи мындай
хотя бы 2-ден кылсаңар болмок дегеним да. Анан бир нерсени эгер комиссия түзүлүп калса, негизи мурдагы комиссиялардын жыйынтыктары бар. Бардыгы жазылган ал жерде. Канча ущерб болгон, канча кем байлыктары бар. Ошолордун баарын толук көтөрүп чыгыш керек да. Анан комиссиядан кийин да кайтылат го бул. Анан комиссияны жок дегенде бир 2 кишиден кылып кийирсеңер жакшы болмок да, потому что региональный дагы бар да. Баягы Рахмат, эске алабыз. Урматтуу коллегалар, жалпы КСДП фракциясынан Бакиров, Республика Ата журттан Кыдыралиев, Кыргызстан фракциясынан Самаев, Бирбол фракциясынан Жапаров, Өнүгүү прогресс фракциясынан Турдумамбетов, Атамекен фракциясынан Иманалиев. Каршылык жокпу? Биринчи микрофон. Урматтуу төрага, негизи регламент боюнча комиссия пропорционалдык негизде чыгып, бизден 4, буяктан 3, 2, 1 болчу да. Бул эми капыстан чыгып эле кумтар боюнча түзүлүп атпайбы? Кумурдан чечилип калган экен. Мындай болбош керек да. Регламентти сакталыш керек болчу. Эмне үчүн ар бир фракциядан бирден болуп атат? Эмне үчүн кумурундан эле аталып калган? Эмне үчүн капысынан түзүлүп атат? Негиздеген жок, айтыш керек болчу да. Кандай вопростор болуп атат? Мурун убактылуу депутаттык комиссия боло турган болсо, анда 12 депутат иш алып барыш керек болчу. Азыр 6 депутат. Бул канчалык негизде анан айтып атпайбы, элдердин талабы болуп атат, күндөн күнгө маселе көтөрүлүп атапчы. Биз билебиз да 2012-жылы мамлекеттик дагы убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Бирөөнүн Сариев жетектеген, бирөөнүн Жапаров Садырдын Кожой жетектеген болчу. Ошол комиссиялардын аткарылышы боюнча биринчи угуп алып туруп, анан неме кылсак болмок да. Бул эми капыстан түзүлүп атат. Бул оюн болуп атат. Мен ошон билгим келип атат. Давайте мурункудай регламент боюнча бизден СДПКдан 4-өө кирсин, Республика Ата журттан 3-өө кирсин, Кыргызстандан 2-өө кирип, анан тиги фракциядан бирден кирчү. Ошондой тартип менен кетпекпи? Же эмесе азыр коомчулукта ар кандай бүдөмө ойлоп чыгат, ушул жагын карап койсоңуз. Оюм ушул. Пропорционалдык негизде түзүлсөн комиссия. Мен сунушум. Добушка коюп коюңуз. Анан башка каалоочулар бар да. Мисалы азыр мурунку депутаттык комиссия киргендер да кайта эле кирип атат. Канчалык негиз бар ушунун? Ошон үчүн мурункудай эле регламент боюнча 12 кишиден комиссия түзүлсүн деген мен сунуштумду добуш коюп коюңуз. Анда урматтуу коллегалар, сунуш чыгып атат, бирден же пропорционалдык түрдө деген. Бирден деген сунушту чыгып атат. Бирден деген сунушту добушка коюн, эгер өтпөсө анда пропорционалдык кетет. Анда эмесе урматтуу коллегалар, комиссияга бирден деген бирден өкүл кирсин деген сунушту добуш коюм, добуш бериңиздер. Отуз 9 депутат макул. Сунуш өткөн жок. Анда эмесе пропорционалдык жол менен кетебиз. Сунуштарды бериңиздер. 5-чи микрофон. Урматтуу Талант Турнунович, урматтуу коллегалар. Бул комиссияны көп эле түзүп жүрөбүз да. Ар бир фракциядан бирден болгону туура болмок. Кворум жок. Комиссия жумушун иштебейт да. Мына энергетика боюнча комиссиясын түздүк элек. Только проблема кворумда. Анда иштей турган кишилерди, кворумга келбей турган проблемалардын баары бар да. Атак 120 депутаттын ар бири акысы бар ал жерде, любой комиссияга барып катыша бергенге. Просто кворум жок деп эле тура беребиз, анан башка жумуш жылбайт да бул. Өзүбүздүн иштегенибизге бир 2 ай калып тур, кворум жок деп анан бир да заседание өткөзбөй тарап кете беребиз да. Карап жыйынтык чыгарабыз десек, анда кворум менен чогуу иштей турган ыкчам эле ар бир фракциядан бирден киши болуп, иштейм деген бир дагы депутатка бөгөт коюлбаш керек да. Туура айтасыз Акылбек Семиш, өтө жооптуу маселе. Ошондуктан жоопкерчилик менен бул маселеге карашыбыз керек. Комиссия үзгүлтүккө учурабастан өз ишин мыйзам чегинде регламенттин алкагында толук кандуу аягына чыгарыш керек. Ошондуктан урматтуу лидерлер, урматтуу фракциянын өкүлдөрү жоопкерчиликтүү карап толук кандуу иш алып бара турган бир шартты түзсөк. Ошого жараша кандидаттарды да сунуштасаңар.
Кечиресиз. Урматтуу Талант Турдуманович, уруксат болсо бир суроону бере алайымчы? Мен мындай так түшүнгөн жокмун да. Кайсы максат менен бул комиссия түзүлүп атат да? Максат кандай? Кандай бузууларды текшериш керек? Дастан Алабаевич, буга чейин нечен деген комиссиялар түзүлүп келген. Ооба, түшүнүп атам. Просто максат болуш керек да. Кайсы мисалы бир мыйзам бузуулар болсо, ошону давайте текшерели, проблем жок. Бирок билем деп атам да, кайсы максат негизинде түзүлүп атат да. Өзүбүз дагы билиш керекпиз да. Мына эртең дагы сурайт да, комиссия кайсы максат менен түзүлгөн? Дастан Алабаевич, бул боюнча фракциянын лидери Жыргал Күрүшбекович өзүнүн Жыргал Күрүшбекович айта кетсе жакшы болот эле да. Жыргал Күрүшбекович максатты, комиссиянын максатты айтып койсунчу, все. Комиссиянын максатын буга чейин айтты. Мыйзамдуулугун текшерип, жалпы кандай иш болуп атат ал жерде. Буга чейин бир топ комиссиялар түзүлгөн. Анан токтомдор чыккан, өкмөттүк комиссия түзүлгөн. Ошонун аткарылышы кандай болуп атат бүгүнкү күнү? Аткарылышыны текшеребизби же мыйзамдуулугуну? Жалпы аткарылышындагы анан ошонун ичинде. Жок, вот мына так кандай жазылган чечим, ошону биз билиш керекпиз да. Же чечимдин копияны берсин да. Же содалаш негизинде, же кандай, просто так билиш керекпиз да. Садыр Нуркожоевич өзү эле текшерсе жакшы эле болмок да. Өзү президент жоопкерчиликти алам деп атат. Парламентте эчтекени чече албайт деп атат. Бизге шылтабай эле өзү эле кылса жакшы эле болмок да. Президенттин аппараты өзү текшерип, барып тияка көрүп, туура эмес иштесе ишти козгоп, и так эле мына кер аялдарды 4 баласы бар ушуну түрмөгө камап атышат. Эң биринчи коррупционер бош жүрөт. Ушундай эле УКМКга тапшырманы берсин, керек болсо ошол жетекчилерди кармасын. И так эле мыйзамдар иштебей калды. Айтып койсунчу максат кандай? Парламентке шылтоо болот атпайбы? Президент өзү. Рахмат, Дастан Алабаевич. Бардыгы мыйзамдын алкагында жүрүш керек. Депутаттык комиссия түзүү жөнүндө эч кандай тоскоолдук жок. Бул актуалдуу маселе. Бардыгы иликтенип, текшерилип, анан коомчулукка алып чыгабыз. Эч качан бул жерде жең ичинден иш болбош керек. Буга чейин канча иш комиссия түзүлдү, кандай иш алып барылды. Бирок бардыгы жыйынтыгы кандай болду? Карап чыгыш керек да анын бардыгын. Ушул парламент бүгүн бир топ иштерди жасады. Жогорку кеңеш. Буга чейин олуттуу маселелерди да чечип келди. Мына стабилдештирилгенге жана толук кандуу тиешелүү маанилүү мыйзамдарды кабыл алганга ошонун ичинде бизден эч ким милдет алган жок. Бүгүн Кыргызстан жалпы кыргызстандыктар күтүп атат. Ушул маселеде кандай маселе болот деп. Ар кандай талаш тартыштарды жаратып атат. Мыйзамдуулугун текшерүү боюнча комиссия түзүлдү, эч кандай бу жерде мыйзам бузуучулук жок. Анан бүгүнкү күнү актуалдуу маселеси дагы деле турат. Талант Турдумович, мен түшүнүгүмө жараша кумтөр боюнча бүт болгон маселелерди көтөрүп чыгалы деген комиссия да бул негизи. Буга чейин мына 16 000 гектар жер берилип кетти деп какшап можудан кыйкырып атсак дагы эч ким укпай, ошол боюнча өкмөт 16 000 гектар жерди берген. Андан тышкары мынакей комиссиянын жыйынтыктары чыгып мөңгүлөрдү талкалап атат деп комиссиянын жыйынтыгы менен канча миллиондогон долларларды штрафтар салынса, анын баарын жабылып калган. Ушул нерселердин баарын көтөрүп чыгыш үчүн туура комиссия түзүлүш керек. Бирок кыска мөөнөттүн ичинде ушул комиссия аягына чейин чыга алабы? Дагы азыр президент мисалы үчүн өкмөттөн кошуп берсе, алардын чыгарган жыйынтыктары менен аягына чыгабы? Ушул нерсени карашыбыз керек да. Негизи парламенттик комиссиянын түзүлүп аткан туура нерсе. Мен ойлойм кумтөр боюнча бул маселелерди көтөрүш керек. Канча жылдан бери айтылып келген сөздүн баары ачыкка чыгыш керек сөзсүз түрдө. Анан баягыдай эле кайра ушул эптеп түзүлүп калып, анын аягында жабылып калса, анда бул маселени көтөрүп да кереги жок да. Мына канча жолу көтөрүлдү. Анан негизги маселе деп эле ачыгын айтыш керек. Ушу кумтөрдү баардык комиссиялардын жыйынтыгын жана кумтөр мыйзамдуу иштеп аткандыгын, мыйзамды аткарылып, мыйзамдуу берилип аткандарын текшерүү боюнча комиссия деп эле ачык жазып чыгыш керек го дейм мен токтомго. Анан баягы постановленияны, тиги постановленияны дебейчи, баардык кылынган иштердин баарын жыйынтыктоочу комиссия болуш керек да негизи. Эгерде биз чынында күйүп,
Кумтөрдүн ишин алдыга жылдырабыз десек. Азыр ар кандай сөздөр болуп атат мынакей. 16 000 гектар жерди азыр атмена болду дейт, болгон жок дейт, эл да түшүнбөй атат. Азыр ошолордун баарын тактап, ушу комиссиянын жыйынтыгы менен чыгарып берсек жакшы болот дейм. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Таанып турмаш, мен айткан жокмун, комиссия мыйзамсыз түзүлүп атат. Мен максатты сурап аткам да, себеби мурунку комиссиялар жыйынтыктарды чыгарышкан. Туура эмеспи, туурабы аны эми тарых чечет, эл дагы аны көрүп атат. Бирок бул жерде максатты айтыш керек да. Же мурунку комиссиялар туура эмес иштеди, ошон үчүн биз дагы комиссияны түзүп атабыз. Же Кумтор туура эмес иштеп атат, ошону текшеребиз. Же биз билбеген бузуулар болгон, ошону текшеребиз. Же биз азыр комиссияны ачып алып, анан жоопкерчилик өзү күнөөлүү болуп калат, себеби биздин убактыбыз өтө аз. Анан эртең Садыр Нуркожоевич айтышы мүмкүн. Депутаттар карабай калды. Ушундай болушу мүмкүн да. Жоопкерчиликти албай жатышат депутаттар. Мындай тиндей итак эле дайыма эле биз жөнүндө айтып атышат го. Ушундай эле айтат да. Рахмат. 6-чы микрофон. Рахмат. 5-чі микрофон. Рахмат. Урматтуу Талант Турнубаевич, урматтуу коллегалар. 12-нчы жылы государственный комиссия түзүлгөн экен. Андан мурун Садыр Нуркожоевич жетектеген парламенттик комиссия түзүлгөн экен. 366 барак 50 том чогулган экен. Мындан тышкары государственный комиссиянын бүт чечимдеринин баары турат. Ошолор эмне үчүн аткарылбай атат? Ошону бир карап коюшубуз керек да биз. Эмне үчүн биз мына фискалдык комитеттен 5 жылдан бери өкмөткө тапшырма беребиз? Алтындын баасы кескин түрдө өстү. Мына $1200 болгондо комитет фискальный тапшырма бергенбиз атайын. Сверх доходко салык киргизгиле. 8 жылдан бери укмаксан көрмөксөм баары тең да. Мына ошо ЦНТРнын составында эле Оксуд деген месторождение бар Турцияда. Сверх доходу деп бөлөк салыктардан тышкары ушул эле ЦНТР 25% салыкты эме налог киргизип койгон. $1200 өткөн баасына. Бул эмне үчүн бул компания аяктан төлөйт, кыргыз жерине келгенде төлөбөйт. Мына ушулардын баарын тактаганга мүмкүнчүлүк бар азыр. Жаңы бийлик келди, булар дагы ачык, өзүн ачып туруп, баарын талдап, плюс-минустарын. Анан бир чечимге келиш керек да. Болгону бир 3-4 жыл калды, жаңы жакшы мындай алтын бере турган жерлердин баары. 2012 жылдардан бери рекультивационный фонд бизге келе элек кайра. 2006 жылы комиссиянын жыйынтыгы чыккан. Рекультивационный фонд Кыргызстанда келип ачылсын деп. Мына ошондой мүчөлүштүктөрдүн баары турат, урматтуу коллегалар. 2006 жылы мен переговорду бүтүргөндөн кийин 2008 жылдары атайын Министерство экономикага жылдырып, бул переговордун баарынан четтетип салган. Ошондон бери бир да материалдарга биздин доступубуз жок болуп жүргөн. Азыр мен ойлоп атам, өкмөт дагы парламент дагы бириге турган болсо, 1-2 айдын ичинде жыйынтыктардын баарын ушу парламентке алып чыгабыз. Рахмат. Рахмат. Биринчи микрофон. Рахмат. Дастан Далабаевич, сизге жооп берип коеюн. Депутатский комиссиянын түзүлүшүнүн максаты бул рациональное использование природных ресурсов. Это по охране окружающей среды и самый главный. Баягы 2012 жылы алынган токтомдун негизинде ошол убактан мына бүгүнкү күнгө чейин 9 жылда государственный контроль кандай иштер аткарылды? Ошол токтомдун негизиндечи, ошонун негизинде депутатский комиссия түзүлүп атат, Дастан Далабаевич. Процесс большой идет там. Вопрос сейчас остро стоит по ледникам, знаете, да? Аякта ледник Лысый деген бар, Давыдов дегендер бар, алардын состояниясы кандай болуп атат. Азыр Кумтор выработкасы боюнча уже подземный иштерге кириш керек эле. Дальнейшее добывание кандай формада болот? Ошондой депутатский комиссия түзүп өзүбүз карабасак болбой калды бул маселени. Экинчи микрофон.
ушул маселе боюнча 3-чү жолу чыгып атат. Виталий Токторалевич, абсолютно я не против комиссии. Я говорю просто цель какая, создание комиссии. Против голосовали. Решение Садыры Джапаров, точнее тот проект, который он подготовил, потому что он предлагал создать государственное предприятие, не национализировать, как он говорит везде. Сейчас хоть закройте этот Кумтор, хоть национализируйте, но я считаю, что этим должен заниматься президент. Президентскую форму правления народ не просто так выбрал. Надо брать на себя ответственность и заниматься этим вопросом. Зачем парламенту это нужно? Дастан Далабаевич, азыр конституция burada кандай болсо азыр эле ошол эски конституция менен иштеп атабыз. Действующий конституция. Анан жаңы конституция кабыл алынгандан кийин анда чынында бул маселени койсок болот. Биринчи микрофон. Мен дагы бир жолу окуп берип коеюнчу биздин фракциянын чечими. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, курчап турган чөйрөнү коргоо, өндүрүш процесстеринин коопсуздугу жана калктын социалдык коргоо боюнча нормаларын жана талаптарды Кумтор Operating Company жакынын сактоосун текшерүү жана иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиясынын ишинин жыйынтыктары жөнүндө 2013 жылдын 21 февралындагы токтомунун, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2012 жылдагы 3 июлундагы 465 токтомдордун аткарылышы жана Кумтор алтын кенинин натыйжалуу иштелүүсүн изилдөө боюнча депутаттык комиссия түзүлсүн деп айтылып атат. Эми орусчасын да кайталап берели? Түшүнүктүүбү? Мына ошолордун баары каралып чыксын, кайра каралсын, берилсин деп атат. Ошон үчүн ушул комиссиянын максаты ошол. Анда эмесе, урматтуу депутаттар, бул жерден комиссияга мүчөлүккө сунуштар келип түштү. КСДПК фракциясынан Бакиров, Момбеков, Ибраев, Алтыбаева. Республика Ата журт фракциясынан Кыдыралиев, Дюшалиев, Шарапов. Кыргызстан фракциясынан Эсенаманов, Самаев. Өнүгүү прогресс фракциясынан Турдумамбетов, Бирбол фракциясынан Жапаров, Атамекен фракциясынан Иманалиев. Каршылык жокпу? Анда эмесе, урматтуу коллегалар, комиссиянын курамын добушка коем, добуш бериңиздер. Рахмат. Макул 71, каршы 1, баары 72. Кетсе жакшы болот эле да. Жыргалчык Маалымат Күрүшбекович берди толук. максатты комиссиянын максатты айтып койсунчу, все.